Блинчик бышырганда жабышып калбаш үчүн алгач майлап, аркасына мына ушундай картошка менен сүртүп койсоңуз, эч кандай жабышпастан тегиз болуп, өзгөчө болуп бышып чыгат. Сөзсүз түрдө колдонуп көрүңүздөр. Жана дагы мына ушундай эч кандай соода кошулбастан өзгөчө болуп чыккан блинчиктин рецептин бөлүшөмүн. Алгач жумуртка, анын үстүнөн кумшекерди салып, үстүнөн сүт куябыз дагы. Жакшылап аралаштырабыз. Андан соң унубузду салып алабыз. Унду бир аз көбүрөөк кылып, коюу кылып салгандан соң кайнап жаткан 1 стакан сууну куюп аралаштырып коебуз. Болду, өзгөчө болуп чыгат. Экинчи пакетикте караңыздар, мына ушундай этно чай белектерди мына ушул конкурстан утуп алыш үчүн этник баракчасына жана эң арзан баракчага катталып, комментарийге 5 досуңузду белгилеп коесуз. Болду. Утуш сиздики болот. Жакшы ниет, жарым ырыс сөзсүз түрдө аракет кылып чамдаңыздар.